Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге пригородныйдың үміт қонышынан бір сатылушы үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Азыр мен турган жер Мидин көчөсү жана Үмүт көчөсүнүн кесилишине турам. Мынакей бул жерде үмүт конушу деп жазылып турат. Пригородныйдын үмүт конушунда бүгүнкү сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бизге таанып калды окшойт. Салам деп атат. Так. Пригородныйдын үмүт конушунда жайгашкан. Ал жакка барышын сиздер ушул Мидин жана Үмүт көчөсүнүн кесилишинен түндүктү карай жүрөсүздөр. Баратсаңыздар Береке көчөсү тугандар. Берекеден өтүп туруп эле сол тарапка буруласыздар. Үмүт 12-чи көчө 18-чи үй болуп калат. Яндекс картага Үмүт 12-18 десеңиздер сиздерге жайгашкан жерин көргөзүп берет. Поехалине бассаңыздар үйгө чейин сиздерди алып барып коет. Яндекс карта деле тугандар. Анан чыгышты карай жүрсөңүздөр Көлмө, андан ары Молодая гвардияга чыгып барасыздар тугандар. Батышты карай жүрсөңүздөр Пригороддун жанакы центральный көчөсү. Бул жагында Мал базар. Анан өйдө карай жүрсөңүздөр Фучка көчөсүнө чыгып бара аласыздар. Бул жерден 34-чү автобус 224-чү маршрутка Үмүттүн ичиге карай кирет. Бул жакта дагы маршрутка и автобустардын конечныйлери дагы бар тугандар. Эми калган маалыматты үйгө жетип берейин тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштан сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тарабынан көрүнүшү дарек Үмүт 12-чи көчө 18-чи үй. Яндекске жазсаңыздар деле сиздерди үйгө алып келип коет тугандар. Яндекс картада жайгашкан жерине картадан карап көрсөңүздөр болот. 12-чи көчө 18-чи үй Үмүт. Так. Түштүк чек-арасы Дарбаза калитка, түндүк чек-арасына кошунанын республикалык заборуна чейин болуп калат. Жалпысынан жердин аянты 4 соток тугандар. Жанакей көчөлөр, райондун көрүнүшү, кошуналар тугандар. Анан балдарыңыздар мектепке бул жерде Пригородныйдын жана Көлмөлүү мектебине барып келе алат тугандар. Өйдөрөктө Пригородныйдын Мал базары. Бул жака жакын аралыкта буюрса Ош базары дагы жакын жерге түшүү планы болуп жатат тугандар. Могу жагына ансыз деле азыр деле тугандар бул жактагы Шербакан уланысы Мидин көчөсү менен чыгышты карай жүрсөңүздөр Молодая гвардияга бара аласыздар. Бул жакта Пригороддун центральный көчөсү менен чыксаңыздар сиздер Фучка, Сары Өзөн дыйкан тарапка чыгып барсаңыздар болот. Андан ары эми сиздерге короосуна келип калган маалыматтарды бир чекеден берейин тугандар. Мынакей ушундай дарбазасы. Кирсек, мына бул короосунун көрүнүшү, ал тарабы ушундай чоң арка дейсизби, навес дейсизби, кыскасы тугандар, мынакей бийик экен. Ылдый тарабы брусчатка болгон, балатлар бул тарабында чек-аралар мындай забор менен тосулган тугандар. Оң тарабында сыртка жатканы чоң склад, дагы бир склад, отопление котелунун жайгашкан жери. Бул жакта 190 квадрат метр болгон үй, 2 этаж. Стенасы бышпаган саман кирпич тугандар, лай кирпич. Так, арты тарабында да кочокананын немеси бар. Помещениясы бар. Ошогон эле куруу керек ал жака. Документтер боюнча кызыл ките бар экен тугандар. Так, электр энергиясы бар 3 фазалуу. Дагы эмне маалымат биринчи жолу сиздерге азыр чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды берем. Мектеп боюнча айттыкпы тугандар, мектепке Пригородный мектебине жөө эле барып келе алышат. Көлмөдө да мектеби бар тугандар. Андан ары мына бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги. Мынакей тугандар, бул үйдүн кире бериши, киргенде эле ушундай бир чоң прихожкасы, экинчи чачып кеткен тепкичтер, бул жакта санузел жана калган бөлмөлөр. Бул жакта болсо кухнясы жайгашкан тугандар. Отоплениясы биринчи этажда теплый пол плюс батареялар. Бул жакта мынакей кухня жайгашкан. Кухняга бочокана тарапка дагы чыгып кеткен көзүнчө эшик орнотулуптур. Кухонный мебелдер, ракайнаны суу чыгарылган. Бул тарабынан терезе. Квартирасында ремонт. Так. Анан бул жагында бир спальный бөлмө. Мынакей квартирасында ремонт. Бул жакта тугандар чоң зал жайгашкан. Залдын бул тарабынан терезелери, мына көрүп турганыңыздардай ремонт. Андан ары сиздерге кайсы бөлмө? Бул жакта санузелди көргөзөйүн, андан соң экинчи этажды көргөзөйүн. Тепкичтин кладовка, бул тарабында мынакей душ жайгашкан. Экинчи чачып кеткен тепкичтер.
Мынакей туугандар, бул үйдүн экинчи этажы. Чыкканда эле ушундай холл жайгашкан. Мынакей туугандар. Экинчи этаждын холлу. Көрүп турганыңыздардай ремонт. Түштүк тарабынан терезелер орнотулган. И балкон дагы бар экен туугандар бул жерде. Мынакей. Так, дагы эмне маалыматы? Отоплениянын батареялары, экинчи этаж, биринчи этаж теплый пол. Бул жерде бир спальный бөлмө. Мынакей, көрүп турганыңыздардай ремонт. Бул тарабында дагы бир бөлмө. Колдар бөлмөсү. Мынакей. Бул жакта бир бөлмө жайгашкан туугандар. Бул терезе орнотулуп тур. Отоплениянын батареясы и көрүп турганыңыздардай ремонт. Андан ары мен кайла салуучунун короосундамын туугандар. Мынакей бул жакта тапчаны. Так. Бул тарапта болсо биринчи склад. И инструмент сатан склад экен туугандар. Бул жагында отоплениянын котел, литр стяжка болуп тур. Отоплениянын котел жайгашкан бөлмөсү туугандар. И андан ары бул тарапта чоң мындай склад экен. Негизинен швейный цех көрсөтөсүздөрбү же башка бир иш кыласыздарбы, ушундай перемен кылганга деле болот экен туугандар. Окей. Так. Андан ары бул тарап карай өтсөк. Так. Кухняга экинчи эшик кирип чыкканга, бул тарапта очоккананын помещениясы мындай курулган. Очогун салуу керек. Бул тарапта мынакей кошуналар болгон аралык бар да, пескоблок. Бул батыш чек ара туугандар. Дагы эмне маалыматы? Бул үйдүн баасы $90,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы сүйлөшүүлөр болот экен туугандар. Достор менен, туугандар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген боласыздар. Анда эле сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.